Алғырлардың жатышы дейді беле. Алғырлардың жатышы. Шол жерден бір сөз айтайын деп баштайын. Тайған туралы. Мен мурунку видеолорду да айтчумун да. Негизи мындан биринчи бир ургач тайган баккам. Ал 3 айлык кезинде кандайдыр себептерге байланыштуу билбейм, же дарысы берилбей алганбы, же нарактан бир нерсе кошумча болгонбу, же деген түшүнүксүз, короче, же кыскасы түшүнүксүз ошол өлүп калган 3 айлык кезинде. Андан кийин экинчи болуп мына ушуларды кармадым. Кудай кааласа мына ровно 1 жыл болду мына. Бүгүн 9'u болуп аткан болсо, кече 7'sinde туулган күчүктөр мына. Туулган күнү өттү, мурда күнүчү. Эми деген жер бар. Эми азыр ар ким ар нерсе дейт. Кече күнү бирөө айтып атат. Сен буларды дейт мокок кылып койдуң дейт. Сен кубалатып же еткичтетпедиң, же башка кылбадың дейт да мончо. Да кой сүйлөп берейин эми. Так, 05'e коеюн. Шамал жаман катуу болот. Ошондой мокок кылып койдуң деди да. Анан эми мурунку адамдардын тажрыйбасына таянсак, балким алардыкы деле туура болсо керек деп ойлойм да. Анан менде жанакындай ситуация мындай, менде характер бар да, мүнөз бар. Көпчүлүк адам бир тараптуу түшүнө берет го. Мисалы көпчүлүк адам айтат да, ушундай сал, андай сал, мындай сал депчи. Бирок мен ошондой нерсе ачыгын айтайын, мага жакпайт да. Жакпайт эми жакпайтса баягына түшүнбөңүздөр. Жакшы нерсе ал деле. Бирок деген жер бар. Ошол нерсени мен өзгөртүп көргүм келет да. Мисалы бизден алдыда кармагандар, мисалы бир ишти баштап ушундай кылып кеткен болсо, бардыгы артынанчы. Бирок мен ошол нерсени бир өзгөртүп көргүм келет да. Өзгөртүп көргүм келет туугандар. Мындай погода өтө сонун болуп атат да. Ошол жерден аба ырайын да кошуп койсом болот. Чөптөр орулуп, мынаяктан так. Түшкөндө көргөзөйүн, түшкөнгөчө мындай көргөзөйүн мына. Мынаяктар орулуп, полный ташылып атат. Бул кайсы жак дегендер? Мен Жалал абадтан болом туугандар. Жалал абад, Сузак, Ачыдан болом. Муну бир паста чаң каптап кетти. Азыр эле ачып калчу мына. Жана жарым саат, 1 саат ичинде мында Жалал абад каптап кетти чаңчы. Жамгыр жааса эми жайт да. Анан деген жери бар. Ошон үчүн мен буларды атайын кошподум. Мисалы бирөөлөр тайган кош деди. Тайганга күчтүү тайгандан кош таласын. Ошону алгандан кийин ошого үйрөнөт деди. Бирок мен ал нерсени кылган жокмун. Мына ошо ровно 1 жыл болду. Былтыр ушул малды алып келгем. Былтыр 24'ünde алып келгем, 24-июнда алып келгем күчүктөрдү. 24-июнда алып кеп, булар ошондо бир 17 күндүк бекен ушунда болуп калганда, 20-17 күндүк. Анан мен чамалап значит дегем ушу 7-леринде туулган экен депчи. Атайын кош көрбөдүм. Эми алдыда келечекте бул күчүктөр кандай болот, кандай жок билбейм туугандар. Балким деген жери бар. Ушул малга чейин ачыгын айтайын, тиштей элек. Эми иттерди эми талап атат, бирок жанакындай чөө же болбосо түлкү деген нерсени жок. Өтө кубалады. Кубалаганда издегендеринде айып жок, бирок жетип талай элек да. Анан кече дагы бирөө айтты: сен туура эмес кылдың, буларды мокок кылып койдуң" деди да. Слабый болот деди. Сен бирөөнү атышың керек эле чөө түлкүдөн, же жарадар кылып чаап туруп талатышың керек эле деди да. Негизи мен жанакындай мыкач эмесмин да. Бир аз боркермин, ачыгын айткандачы. Аларга деле жашоо керек. Бирок деген жер бар. Дилентире сунча богуп атам. Түркүлөр деле биякта үндүк бакканда айылга чейин тооктор кирет, үндүктөрдү алат. Ал эми жайлоодо мен чөөлөр мына кече барып эчкилерим айдап келдим. Эчкилерим мен айдап келем, ошо бирөөлөр айдай келиптир. Келди эчкилерим. Бирок деген жер бар, өзүм барып айдап келгенге кол тийбейт эле. Бирок деген жер бар, кыйла эле расход кылып бериптир. Жалаң өзү да
быйыл кулактары терген да чөйлөрчү. Мына эми ошолорго саламын эми. Кула каласа анан ошондо билинет буларчы. Же алып кетет, же ала албайт. Ошондо да видеолорду бөлүшөмүн. Ошондо айтам да, значит мен туура эмес кылган экем. Урматтуу тайган баккандар, жаңыдан тайган багып аткан болсоңор дейм да. Тайганды жаңыдан багып аткан болсоңор сөз түрдө жашынан баштап жакшы тарбиялап күчтүү тайганга кошкула дедим да. Бул күчтүү тайганга ham кошулган жок да. Булар өздөрү менен өздөрү чоңойду. Даже көп дагы байланбады. 1-2 жолу гана байланды үйдө. Ал да күндүз байланып 2 саат кайра кое берилип балды эле. Ошо 2-3 жолу, 3-4 жолучу. Калган убакыт эркин жүргөн булар, күчүктөр да. Уже 1 жыл болду. Эми салып текшерип көрөмүн анан. Просто али баштан өткөн нерсени кийинкилерге айтам да, силер мындай кылып алат, тайган негедир мындай экен характери депчи. Лично менин жеке тажрыйбам ошондой болду айтамын. Азырынча салганга болбойт деп ойлойм. Эми чөптөр полный урулуп калды. Мияка чыкканга жараша ат менен чыгып түлкү-бүлкө кое берип көрөм эгер 10 келип калган болсо. Бир кудайдан түлкү кутулуп кеткен болсо кутулуп кетет, кутулуп кетпей жетип булар талаган болсо мен аны деле бөлүштүрө албайм. Балким бормач бөлүштүрүшүм да мүмкүн, бирок талаган жерлер мына эми кудай калса YouTube'га эми салам. TikTok, Instagram'га алардын эрежеси боюнча аяка салганга болбойт. Салса жөн гана салыш керек, бирок таланып аткан, кордолуп аткан нерсени салганга аяка болбойт. Аякта сразу эле заблок кетет. Менин Instagram, TikTok аккаунттарымда бир сырадан заблокко кирип чыккан. Эмнеге аккаунтум көп дегендер, ошентип биринен заблокко чыгып калып, кийинкисин ачып, кайра чукулап отуруп, балчыкчаңымда ошентип отуруп аккаунттарым полный эле кирип чыккан. Ошондо эми билгендер болсо комментарий жазыңыздар. Тайган кармаган. Тайган мен ушу контент кылгандан бери 1-2 жол Жалал-Абадтын группасы бар экен, Нарактын неменин группасы бар экен, Кыргызстандын Кыргызстан полный тайганчылар группасы бар экен, таза тайган группасы бар экен, өзүнчө группалар өтө көп экен да. Мен ал нерселерден чыгып кеттим эле. Азыр эми тайган сурагандар көп тугандар. Эгерде кимдеги ошол тайган группада болгон болсо, мына номерим бу чеке нерге жазайын мына. Ушу менин номерим, ушу номерим кошуп койсоңуздар, ушу тайганга кызыккан, бу тайгандагы кыргыздын бир баалуулугу да. Себеби илгери биздин ата бабаларыбыз жанакындай аңчылыкка чыкканда сөз түрдө жанакы оңулоодо 1 айылды баккан деп коет тайган. Жетип, балким талап, ошондой да кармаган көп мүмкүнчүлүктөр болгон. Ошон үчүн өзүбүздөн тайгандарды көбөйтөлү, болушунча таза тайгандарды көбөйтөлү туугандар. Эми меники канчалык деңгээлде таза, канчалык деңгээлде таза эмес экенин билбейм. Менин элестетишим боюнча бир аз башкача эле. Сүйлөй берсем өтө сөз көп болуп кетет туугандар. Кийинки чыгарыштарда да кошумчалап айтамын кудай каласа. Анан мүмкүнчүлүк болуп калган болсо, мен деген таза тайгандарды кармагандар менен барып да маек кылам, кандай болуш керек чыныгы стандарт тайгандар депчи. Азырынча ушул жерден видеону жыйынтыктайм. Сөз түрдө бул видео кээ бирлерине пайдалуу болот, кээ бирлерине пайдасыз болушу мүмкүн. Кимге пайдалуу болуп аткан турусу түптөгү мындай классты басканды унутпаңыздар. Сиздердин ошол басканыңыздар бул чабан аккаунтунун өнү өрүшүнө сөз түрдө салым кошот туугандар. Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Кыргыз тили менен айтканда сак саламатта калыңыздар, аман болуңуздар дегендей.